Росимбанк кайра катталып Керемет банк болду. Россия инвестициялык банкы Керемет банк деген аталыш менен юстиция министрлигинен кайра каттоодон өттү. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Маалыматка ылайык 2018-жылы октябрь айында Кыргызстандын Улуттук банкы аталган банктын 71,66% акциясына ээ болгон. Буга банктын алган насыяларын төлөй албай калганы себеп болгон. Кийинчерээк Росимбанк үчүн 3 миллиард сом салып, жалпы акциясынын 95%-на ээлик кылып калган. 2019-жылы Улуттук банк Росимбанкты инфратүзүм, байланыш жана турак жай куруу жаатында насыя берүүгө адистештирүү жөнүндө чечим кабыл алган. Кезинде өлкөдөгү эң ири банктардын бири болуп саналган Азия Универсал банк 2010-жылдан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, Залкар банк болуп кайра түзүлгөн. Кийин анын 90% акциясын орусиялык инвестор банк сатып алып, 2013-жылы Росимбанк ачылган. Өлкө аймагында анын 30-га жакын кеңсеси бар.